Ош Бишкек жібек жолу. Тоқтоғлы район. Көркен айылы. Анан біз деген мындай желмаяндарды көргөндө тоқтоп калабыз. Анткени өзүбүз дагы ушундай желмаяндарыбыз бар да. Аны мен өзүм кызыл тайлак деп коем. Ана мына көрдүңүздөрбү? Курулуш материалдар. Анан желмаянды. Мына желмаяндын түрү ушу жакта экен. Кимдер кааласа ушу жакка келсеңиздер, мынакей запчасттарынан бери бүт мынакей жөн эле мындай таандап алат экенсиздер го мына. Караңыздар. Бул жерде электрический бар экен. Кааласаңыз бензиновый кылып берет экен мынакей. Анан эң негизгиси ушул запчасттан кыйналбайт экенсиз да. Эми запчасты азырынча деле такпайсыз го негизи мынакей, бирок жап-жаңы мынакей. Көрдүңүздөрбү? Кааласаңыз 2 тонналык, кааласаңыз 1,5 тонналык. Мына ушундай болгон желмаяндар бар экен. Анан бул жакта бүт курулуш материалдарынан бери мынакей. Токтоглу району, Төркен айылы. Келе бериңиздер ушу жерге. Арзандатып, соодалашып, өзүңүзгө ыңгайлуу болгон мынакей желмаяндарды ала бересиздер мынакей. Алыңыздар деген эле мен сунуш берем, анткени мен өзүмдө кызыл тайлак деп өзүмдүн баракчама чыгарып жүрөм. Өтө бир портердин эле ишин аткара турган эле желмаяндар да булар мынакей. Мынакей көрдүңүздөрбү? 2 рессор менен экен. Бул деген жүктү аябай көтөрө турган желмаяндар экен да. Анан мына көрдүңүздөрбү? Самосвалы менен өзү көтөрүп, өзү төгөт. Жылуу жумшак, кышында үшүбөйсүздөр. Ушу келинчеңизди салып алып эле жүрө бересиздер ушинтип эле. Желмаяндын арасына аралашып кеттик го биз. Желмаян деген көп экен бул жакта. Кааласаңыз чаканын алат экенсиз мынакей. Кааласаңыз чоңун, кааласаңыз мынакей самосвалдардан бери алат экенсиз. Өтө эле көп экен мынакей. 85 миңден 159 миңге чейин тандап алат экенсиздер. Анан ошол байланыш номерларын калтырып койдум, көрдүңүздөрбү? Ногу деген 85 миң мынакей. Наркалар деген 159 миң деген. Эми өзүңө ыңгайлуу акчаңызга, чөнтөгүңүзгө карап мындай соода кылып алып кете бересиздер.